о дуңгандардын мечитин дааратканасында туугандар могу кранчиктерден суу деле акпачы да, мындай вроде нормально, бирок эскирээк состояниеде болчу. Алмаштырып коюштур, аябай жакшы экен да, мына ачып жапканда приятно, мына үстүн карагыла вешалкалары, мынакей кийим илгич, шапка койгучтары, ажаткананын ичин караңыздар. Шарты менен да суу кагазы турат, таза мындай. Эми албетте могу пол кичине кир, анткени слякоть болот эчтечи, карлар эрип, анткени азыр намаз учуру болуп даарат алып кетишти да. Мынакей суунун акканын көрүңүздөр. Караңыздар, жылуу суу ар жагында мына самыны менен. Болбосо жолдун боюнда эле мечит туугандар, дуңгандардын мечити. Эми жолдун боюнда дегеним ар ким кирип чыга берет да. Мисалы мен деле жумуштан келип намаз убактысы болуп калган болсо ошол жака кирип окуйм. Кышында кирсең жыпжылуу да, ичи теплый пол дагы бар, берки батареялар дагы бар стенадачы. Жайында кирсең салкын, чакан эле мечит, болбосо 2 кондиционери турат да. Ушуга биз дагы туугандар, мына биз деле мына дааватка барып калабыз, ар качан өзүңөр көрүп атасыздар. Эми кыргыздардын бардыгы деген, эми көпчүлүк мечиттери мындай жакшы карабайбыз да. Буларга кирсең, мына дуңган уйгурлар мечиттерине кирсең, мына жыпар жыттанып ичине бир жакшы жыттарды коюп коюшат, таза кармашат, килемдери калын. Айтып атпайбы, кышында жылуу, жайында салкын, ушундай го, дааратканалар бүт шарты менен устабай атпайбы. Биздики баары дебейм, бирок көпчүлүгү мындай каралбай калат да. Жыйналбайт, тазаланбайт, бирденке. Биздики мисалы даже жана кранчиктерин айтып атпаймынбы, кичине эле эскирткелерин алмаштырып коюштур депчи. Суу агып эметпечи, мен көргөн эмесмин да, кыскасы. Бүт чектейтип жакшынакай. Биздики болсо суу агып, аны салафан менен ороп, анысы болбосо тряпка менен ороп, антип атат, анан эптеп ишо ошондон мисалы 10 краник турса, ошонун бирөөсүн эле эптеп алмаштырабыз да, аягындачы ишо канча бир суу аккандан кийинчи. Ошо баары салынып койсок, мисалы мына дааватка барып калабыз мечиттерге. Кышына муздак өткөндө бирөөлөр айткандай дааватка барып келишти да. Ичи мечиттин ичи сырттан муздак экен дейт да. Түнү бою от жагып, меш бар экен, мешке от жагып. Эми тигилер макул намаз окуп эле кетип калышы мүмкүн, бирок ошол мындай приятно, жылуу болсо приятно болот да, мына шашпай намаз окуп. Азыр дуңгандардын мечитине мына кирсеңиздер, балдары сабак окуп аткан болот, өзүлөрү зикир кылып Куран окуп турган болот. Намаз окуганда деле 5 убак намазга келген күндө деле жылуу болуп турса, жайында салкын болуп турса жакшы да, мисалычы. Мечитке мисалы биз ошо дааватка барганда мисалы кишилер келет, ушундай тим эле iPhone 16 көтөрөт, сааттар укмуш, тим эле айдаган машиналар жип Lexus'тар эми кирип чыгат көрөсүң да. Жашап аткан үйүн көрөсүң мисалычы. Анан мечиттин карабайт да, мисалычы. Колунда бар эле, бирок мечитке мындай келип намаз окуп эле кетип калат да, башы оорубайт да, мисалы салмын кошуп. Эми баары эмес, көпчүлүгү деп атам да, мындайча туугандар, ушун баарыбыз аракет кылсак. Неге дегенде мындай, бул эми эң биринчиден Аллах Тааладан уялыш керек да. Аллах Таала ушунун баарын берип атса, ушул жакшы машинаны берип атса, ушул жашоону берип атса, ушул иштеп таап атканыбыз ушунун баарын берекесин берип атса, мен кой эми бир мечитке салымын кошуп, башкалар жардам берет дегендейчи, эң биринчи уялып. Экинчиден намыстанып да. Неге ушундай дуңган уйгурлардын, башка улуттардын мечиттери кирсең тим эле бут условия менен шарт. Азыр эч ким ушуну мындай оспаривать эте албайт да. Комментарий жазып коюңуздар. Жок, сен калп айтып атасың, мен бир дуңган уйгур мечитин көргөм, мондай деген мындай көрө элекмин да, мен өз көзүм мененчи, уга да элекмин. Кыргыздардыкы тилекке каршы көбүнчө мечитибиз каралбайт да, дааратканыбыз да каралбайт, айтып атпаймынбы, эскирип кеткен, суу саап не болуп атса деле, канча жылуу суу кетип атат, мисалы агып калса, анын баарына карабайбыз да. Ошон үчүн туугандар, мен эң биринчи айтып атпаймынбы, Аллах Тааланы уялып бир колдо барлары кичине бир мындай аракет кылалычы, мечит намазканаларыбызды карап, даараткаларын карапчы. Экинчиден мындай намыстанып иншалла, мындай атаандашып, эми бул атаандашкан мындай жаман нерсе эмес да, мындай жакшы, кой булардыкы мындай экен, кой биз да мындай кылалы, биз да балдарыбыз ушул жака келип жылуу мечитке келип намаз окуп, Куран окуп, башка нерселер амалдарды кылалы депчи, баарыбыз аракет кылалы, туура түшүнөт деп үмүт кылам. Кудай буюрса бири-бирибизге эскерте берели, эскертүү момундарга пайда берет. Аллах Таалам ушул сөздөрдү туура түшүнүп жана амал кылышка баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин.